Чындыгында биз бейишти көргөн адамдарбыз. Адамдын гени бейишти көргөн. Себеби адам атабыз бейишти көргөн да. Ошондуктан бул дүйнөдөгү эч бир нерсеге ыраазы болбойбуз биз. Качан ошол көргөн жерибизге кайта барбасак, бармайынча биз ыраазы болбойбуз. Бул дүйнөдөгү бир жакшыраак нерсени каалайбыз, ошол нерсени жетип, ошол нерсени кийгенге чейин. Кийимди мисал кылып атам. Же бир тамакты үмүт кылабыз, ошол тамакка жетип, кичине жегенден кийин. Же орозодо мисалы өтө обедте суусайбыз, океанды ичип салам, деңизди ичип салам дейбиз. Бирок ооз ачканда кичине суу ичебиз, болду, башка иче албайбыз. Кудуретибиз дагы жетпейт. Организмибиз көтөрө албайт. Демек, урматтуу мекендешим, дом алабыз, квартира алабыз, машина алабыз, бардыгы ушундай. Жакшыраагын каалап кете беребиз. Кээде миңдеген кыздарды тандап, ичинен бирөөсүн таза деп жакшысын алабыз, тандайбыз, сүйөбүз, махабат курабыз ошого. Бирок ошону дагы кээде алмаштыргысы кеп калат адамдын. Аял эркекти, эркек аялды. Неге? Себеби адам бул жашоодо, урматтуу мекендешим, эч качан тойбойт экен, себеби бейишти көрүп калган да. Ал жердеги жыргачылыкты көрүп калган.